Азыр мен сиздер үчүн тартып көрсөтүп аткан бул гүлдөр көп жылдык гүлдөр, өзүнөн өзү жылдан жылга көбөйүп чыга берет. Бул үчүн атайын ул тургузуп жылына уругун себүүнүн кереги жок. Ошол себептен бул гүлдөрдү мен атайын корого тиктим. Биз жана жылына жаз маалында гүл тиккенге убакыт болбогондуктан бул бир тигип коем, өзүнөн өзү көбөйүп жылына өсүп гүлдөй берет. Ошол себептен жагат. Бул сары гүл май айынан июндун 20-аларына чейин гүлдөйт. Майдын ортосунан июндун ортосуна чейин гүлдөйт. Ал бул гүлдөр гүлдөп бүткөндөн кийин экинчи гүл, мына өзүңүздөр көрүп аткан гүл гүлдөйт. Бул гүл болсо гүлүн бул дагы майдын ортосунан баштап июндун аягына чейин гүлдөп гүлүн төкпөй турат. Көзгө жагымдуу, мынакей сыя иреңдүү, назик, өзгөчө гүл. Бою болсо 1,5 метр чыгат, 1 метрдей болот. Бою 1,5 метрден 1 метрге чейин өсөт. Ал эми бул гүл дагы бир тиксеңиз түбүнөн көбөйүп, өзү менен өзү чоңоюп берет. Мындан толтура түрлөрү бар болчу, баардыгын таркатып олтуруп, менде азыр бир эле ушул өңү калган экен. Бул дагы көп жылдык гүлдөрдүн бири. Бактардын арасына, бакчалардын тегерегине отургузсаңыз болот.